Биз Магрифа Рахимова атындагы жалпы орто билим берүү мектеби министрлик тарабынан уюштурулуп жаткан мыкты мектеп тандоосуна катышып жатабыз. Анда эмесе биздин мектептин мыктылары менен таанышууну баштайбыз. Мектеп 1970-жылы ачылып, азыркы учурда 971 окуучуга 66 мугалим татыктуу тарбия берип келет. Билим берүүнүн мыктысы төш белги, жогорку кеңештин ардак грамотасы, жылдын мыкты жетекчиси төш белги, жылдын мыкты санарип директору 3 даражадагы диплом. Ак Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн жылдын мыкты директору наамы менен сыйланып келген Магрифа Рахимова мектебинин директору Турдукулова Гүлнур Турдаевна. Андан тышкары 3 мугалим жогорку кеңештин ардак грамотасы, 8 мугалим билим берүүнүн мыктысы жана 11 мугалим министрлик тарабынан грамоталар менен сыйланышкан. Биздин мектепте жылына ар түрдүү кароо сынактарга катышкан санарип мугалим эң мыкты аталган эже агайлар эмгектенет. Алардын ичинде райондук, областтык, республикалык кароо сынактардын мыкты жеңүүчүлөрү бар. Ар тараптуу өзүн өзү өнүктүргөн эжейлер алдыңкы орундарды багынтып, чет мамлекеттерге эс алуу жолдомолорун да алып келишет. 2022-2023 окуу жылында уюштурулган жылдын мыкты мугалими тандоосунун областтык деңгээлиндеги жеңүүчүсү биздин эжейибиз Ашимова Назира Асамбековна. Аталган сынактан сырткары биринчи мугалим 2018 республикалык сынагынын лауреаты. Ар түрдүү кызыктуу сабактарды даярдап, бенефис семинарларды өтүп турат. Жеке китептердин автору, акын. Биздин цехида эжейибиздин окуу кереметке арналган ыры. Окуу керемет. Долбоордун аты айткандай, чынында окуу керемет. Окуган сайын берилип. Аталган долбоор боюнча биздин мектепте жигердүү иштерди жүргөздү. Ар түрдүү конкурстарга катышып, алдыңкы орундарга да ээ болдук. Изилдөө долбооруна окуучулар кызыгуу менен катышып беришти. Алардын кээ бирлерин көрсөтүп берели. Мугалимдерге арналып уюштурулган конкурстарга да катышып, алдыңкы орундарды алып келген мугалимдерибиз дагы бар. Бизде сыймыктанчу окуучулар абдан көп. Алар өздөрүн окууда, спортто, маданий иш-чараларда алдыңкы экендигин далилдеп келишет. Мухаммед Салимов Нурбакыт география сабагынан райондук, областтык олимпиадада 2 жыл катары менен биринчиликти алып, республикадан дагы жакшы көрсөткүчтөр менен келе жатат. 2022-2023 жылдын республиканын мыкты корреспонденти сынагына катышып, Турганбекова Айпири Казакстанга жана Өзбекстанга жолдомо, акчалай сыйлык менен сыйланган. Азыркы учурда Ыскөл областынын башкы корреспонденти. Биздин мектептен республиканын чемпиондору, дүйнөлүк кубоктун ээлери да чыккан. Турсунов Ахтан греплинг боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, джиу-джитсу, греплинг боюнча мастер спорттун талапкери. Токтобаева Малика, дзюдо боюнча мастер спорттун талапкери. Дети Азия аталыштагы спорттук мелдеште Атылбеков Нурдөлөт лыжа тебүү менен 2-нчи орунду ээледи. Эркинбекова Аделя мас-рестлинг боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, дүйнөлүк кубоктун ээси жана Кыргызстандын мыкты окуучусу 2021 конкурсунун жеңүүчүсү. Биздин мектептин волейболдун курама командасы дагы мыкты окуучулардан куралган. Люди пишут мне СМС, двигай тут Алтын тамгалардын ээлери ЖРТдан жогорку балдарды алып мамлекетибиздин жождо бюджеттик негизинде, кээ бирлери чет мамлекетте окуп кеткен окуучуларыбыз бар. Мектепти ийгиликтүү аяктап кеткен окуучуларыбыз учурда республиканын алдыңкы жана дүйнөлүк компанияларында эмгектенип келгендери дагы бар.
Абдуллаева Гүлхан 2023-2024 окуу жылында Кыздар Федерациясы тарабынан улуттук тренер болгондугун тастыктаган сертификат жана төш белги менен сыйланды. Андан тышкары 8-чи кинофестивалга катышып, Абдуллаева Аяна 5-орун жана акчалай сыйлык, Бешекеев Акыл мыкты кино деген диплом менен сыйланды. Улуу Манастын урпактары ата-бабанын жолун жолдоп, изин издеп тарбиялануусу керек. Мына ушул максатта Манас таануу интеллектуалдык таймашына биздин мектепте катышып, жылда ийгиликтүү орундарды багынтып келебиз. Эстетикалык багыттагы бирикменин иштери. Биздин мектепте 355 окуучу тамак аш менен камсыздандырылган. 2024-жылдын акыркы кварталында Дүниелик банк тарабынан, АРСУ тарабынан биздин айыбызга 65 000 долларлык проекти келди. Ал проектиде Жамиля бала бакчасы жана Рахима мектебинин эшик терезесин алмаштыруу эң маанилүү деп элдер тарабынан талкууланып, проектини жазга кириштик. 2024-жылы январь айында ал проектибиз бүтүп, Пегас компаниясы проектин жеңип алды. Пегас компаниясы Рахима мектебинин эшик терезелерин толугу менен жаңалатып берди. Проекттин жалпы суммасы 3 миллион 800 миң сом акча болду. Ошондо Рахима мектебинин 200 квадрат метр эшиктери алмашылды жана 56 терезеси алмашылды. Ошону менен бирге эле киребешке тамбур орнотулду. İşte biznes portalda jamırtып бергени жакты. Кыз радиосу уюштурган Акыл Таймаш интеллектуалдык радио оюнга Ак Суу районунун атынан Магрифа Рахимова мектебинин 7-класстарынан 5 окуучу катышты. Таймашта Бишкек шаарындагы номер 94-мектептин окуучулары менен ат салышты. 136-210 упай эсебинде жеңишке жетиштик. Мектептер арасында уюштурган мыкты медиа бурч республикалык сынактын жеңүүчүлөрү да биздин мектептен чыккан. Мектеп окуучуларын китеп окууга тартуу жана китеп окуу аркылуу ар тараптуу өнүгүү бүгүнкү күндүн талабы. Мына ушул максатты ишке ашыруу үчүн мектепте инсандык өнүгүү клубу ачылды. Клубдун ыктыярчылары бир жуманын ичинде китеп окушат, окуган китептерин ар ишемби талкуулашат. Айтып өтсөк эже агайдын кептерин, экинчи үйүм Рахимова атындагы мектебим, жакадан баш бир жеңден кол чыгарган алтын уям, асыл турак мектебим.